атағы ғана қырғыз елі, айкөл ғана Манас шерелі. Арстаным барбың ер шуты, жашыдағы құрбалдаш, өзім аға чоң сырдаш, Алманбет ғана барбың ер шуты. Желбегей сырғақ ерелі, 76'ın içinde cekemenmin değerili. Айтқанынша ғана бар елі, аман барбың ер шуты. Батасы жұртты айтқан сөзі балтатыр, адамдың ғана гөнін жарытқан. Ошол қошой барбың ер шуты. Азелдеп озун чайқаған, ақсақалын жайқаған, талашқанда кеп тапқан, талқаланған сыныққа дар салу еп тапқан. Ошол бақай ғана барбың ер шутуңай. Түн içinde жол тапқан, чечендікті мол тапқан, көрөгөнү кыргызтын, биеле бұл жұрттың ажыбай ғана барбың ер шутуңой. Қатардағы 14 қан, 40 баштап 40 арыстан түгел ғана барбы ер шуту. Деп урматтуу туугандар, жанагы чоң соғышта ел санаққа келгенде чуак жоголуп кетип атпайбы? Эми кантип жоголду? Кайда барды чуак баатыр? Мына ошону бир баштан окуяны башынан айтып берейин. Ошентип баягы эр төштүктү Алманбет менен чуак тетигил жолойдон бошотуп алып, жолойду тындым кылып өлтүрүшүп, анан торго сыйыртмакка чырмап алып, байлап алып бараткан эр төштүктү кайра бошотушуп, чал куйрукка мингизип туруп анан Манасты көздөй жөнөп калышты баатырлар. Манас кайда жүрөт? Манас кайда жүрөт деп берки жакта кана байраң, кыйсыпыр, катуу согуш. Караса Манасты 70 баатыр ороп турат дейт. Ар кимиси бар. Баягы торчусу торун чалмакка, тетигил сыйыртмакчысы сыйыртмагынын илип, Манасты тузакка салмакка. Муну ушинтип жөө аскерлер, жөөгүлүктөрү камап олтурат дейт. Артынан Коңурбай тиіп қачып шықап турат дейт. Байлагыла эсебин тапсаңар, мен барып жайлап келейин. Бул Манасты кармап алгандан кийин калган Кыргыздын айласын эптеп табабыз деп, аскеринин баарын улам шықап, Манас турган жакты көздөй далай аскерди жөнөтүп атты дейт. Баян Манас ортодо найзасына туура келгенин найза менен уруп, айбалтага туура келгенин айбалта менен чаап, муну ушинтип бир убакта караса 6 тор чырмалып, далай бая сыйыртмак Манастын боюна илинип калыптыр. Ошону Коңурбай сырттан көргөндө, ой баатырларым эле баатырларым деп бая аскерлерин мактап, жакшылап, тарткыла, байлагыла, чырмагыла, орогула, мен бару артынан айдалысына найза саяйын деп, Коңурбай найзасын эптеп, алгараны чүдеп, баягы салган бойдон Манасты көздөй баратканда, Манас бая Зулпукор кылычын сууруп алды дейт. Бул Зулпукор кылычын суурганда учунан от тамган, муну ушундай сүрдүү кылыч бая тор сордун баарын быт-чытын чыгарып кыркты, аркандарын үстү, найзасын колго алып бая Коңурбай келе жаткан жакты карап күттү. Муну ошондо Коңурбай тайсалдай түшүп кайра артка кайтты дейт. Аңгыча эле болбой, Ер Агыш деген наркы жакта согушуп жаткан Ер Агыш күйлөнүп, жойкумасын алып, далайын кырып, муну ушинтип келе жаткан. Алдыда баягы Манас жана чырмалып калды эле торго. Коңурбай эми жетип барып, айдалган найза саяйын деп калды эле. Аны көргөн Кытайдын баягы мыктылары, жаңжуңдары, баатырлары ушаң. Баягы Кырмызкандын Мурадил деген. Мурда бул Мурадил Кошой абаң барып Кырмызканды чаап, ана Мурадил Кыргызга карады эле. Кийин кайра Кытайга карап кеткен экен да. Мына ошол Мурадил, андан кийин Жанадил, андан кийин Салбеке, Күн Жаңжуң деген баатырларынын барысы Манас жакты көздөй баягы ороп чогула баштаган экен. Агыш баатыр жетип барып, тетигил Күн Жаңжуң менен бет келише туруп калды дейт. Агыш баягы алдындагыларын жойкума менен тимеле жоюп чаап, далай бай аскерлерин кырып баратканын Күн Жаңжуң көрүп туруп, тетигил Агышты найза менен ойсурата сайып кетти дейт. Баягы Агыш оң косунан түшүп сайылып,
аз жерден өлбөй калды, дагы жакшы чопкут чарайына тосуп калды. Бирок атынан ыргып кетти да. Ал азыр эле Куу Чабдар аты менен тетигил ак көкүлдүн үстүндөгү турган Агыш Баатырды Күнжаңжуң коюп кетпеди беле. Анын артынан сыргак жөнөдү. Күнжаңжуңдун артынан жетип барып найза менен ой сурата сайып кетти. Жерге тим эле көмөлөнүп кетти тогунан. Анын баягы сыргактын Күнжаңжуңду жайлаганын көрүп, Нескара сыргакты көздөй жөнөп барып, антип ментип сыргак өзүнө келгиче болбостон талп еткисе найза менен атынан учура сайып кетти. Бир убакта тетигил Күнжаңжуң оңула албай жатты эле, аны барып Чубак башын кесип кетти. Чубак тетигил Күнжаңжуңдун башын кесип, Нескаранын артынан кууп жөнөдү. Нескара баягы Чубакка чыдап тура албай, аралап качып жөнөдү дейт. Муну ошентип баатырлар катуу чабышып, аскерлер кана байран, ызы чуу муну ушундай кан агып, эки жактын баары тим эле кан жыттанып, муну ушундай согуш болчу да туугандар. Көктеке менен Чубак Нескараны кууп жөнөгөндө Нескара артын карабай элден узап ары көздөй качып баратты. Чубак артынан ээрчиген бойдон азыр сени албасам, азыр сенин каныңды ичпесем деп найзасын мелтирете сунуп алып Нескараны кууп баратат. Эми ал Нескараны кууп андан ары кете берсин, ал эми берки жакта эмне болуп атат? Муну шуну карайлы. Баягы Коңурбай артынан акмалап келип, анан кийин Манас тетигил Зулпукорду алып чыгып жана торпорун кошуп бырчыратат, үзүп, анан найзасын алып туруп тетигил Коңурбайды кууп жөнөгөн да, Коңурбай баягы Манас бошонуп кеткенине өзү даабастан алгараны койду дагы качып жөнөдү дейт. Качканда дагы Коңурбай жөн качпайт. Мына ошол жерде Сазаңды деген жер бар экен. Ал жерде казып койгон ору бар, кайнатып койгон шору бар дейт да. Баягы Манасты дагы алдап, куулук кылып, мына ошол Сазаңды деген жерди бет алып качып жөнөдү. Жолдо баратканда аскерлерине улам белги берип, доолбасын кагып коюп баратат да. Анан Сазаңды деген жерге баягы туштап баратканын Алмамбет артынан байкап калды дагы, Манас эле Манас деп артынан кууп жөнөдү. Анткени Сазаңды деген жерде жалгыз аяк жол калтырып эле калган жерлердин баарысын 80 кулач ор кылып, түбүнө кайнатып шор кылып, баягындай түшкөн адам ошол жерде өлө турган кылып, аябай көп жерлерди тешип ор кылып казып салат экен дагы. Коңурбай өзү кайсыл жеринен өтүштү билет экен. Артынан кууп барган адам баягы байкатпай салып койгон орго ат баты менен кошо кулап кетет экен да, мына ошол жактан ажал табат экен. Ал эми ал жактан өтүп кете турган болсо, Сазаңдынын нар жагында атайын багылган 100 дөөсү менен өзү пил минген 5 кулак деген балбан дөө бар экен. Ал 5 кулактын кол алдында 130 000 аскер буктурмада катылган экен. Мына ошол жакты көздөй Манасты алып учуп жөнөгөн экен кайран Коңурбай. Анан баягы Манас ошол жакты көздөй чап ак кула менен алкынтып жөнөгөндө Алмамбет тетигил Коңурбайдын айласын билет. Манастын артынан Манас эле Манас деп жөнөп калды дейт. Эм караңыздарчы, Коңурбай канча куулукту жасап таштаган. Кече Бейжиңге кире качканын караңыз. Эгер Манас кирип калса, мына ушул жерден кармайм деп бул айласын кылды эле Алмамбет сактап калды. Эми бул Сазаңды деген баягы ор касып көрүнгөн жерин ор кылып, муну ушинтип кайнатып койгон шор кылып, койгон жерине Манасты алып качып жөнөдү эле. Артынан Алмамбет барып ак куланы тизгинден алып токтотуп калды дейт. Муну ошондо Манас баягы кызып алган, катуу жаалданып алган, найзасын мелтиретип сунуп алган баягы ак куланы токтоткондо Алмамбетке катуу тиди дейт. Ай, бул эмне кылганың сенин? Ай, мен азыр жетип бармакмын, Коңурбайдын эсебин тапмакмын. Ай, бул эмне кылганың? Дегенде анан Алмамбет айтып турат дейт. Айланайын Манас, айланып кетейин Манас деп, мына ошол жерди мен сиздерге китептен окуп берейин туугандар. Ай Манас, атагың тоодой шер Манас. Өз билгендей чабуучу бул жер эмес кең талас. Ачуу шайтан акыл дос арстаным, акылыңа ганан акыл кош. Мынау турган сеңирлер, калбыр көз тешик бүтүн жер, өзүм каскан орун бар. Жанагы Сазаңды деген жердеги сеңирди көрсөтүп атат. Мына ошол жердин баарысы
тешик ор, аны керек болса мен өзім қасқам манас деп жатады. Уяйлаңғыс жолу бар дейді. Уяйлаңғыс жолу бар. Жалғыз аяқ. Анан кейін жайын билет Қоңырбай, тереңдегі орлордун 82 құлач бар. Ар жағында Тұмшықтың Сазаңды деген жері бар. Қашқачымын өт алғыс қармаған аскер чегі бар. Беттешіп пенде жеңалғыс 5 құлаққана деген ері бар. Көрбөгөмін ұққамын бұға апырдың шегім бар. 5 құлақтан шектеніп қаздырған орын бұл еле. 5 құлақтың алдында 100 балуаны бар дечеле. Азғырышып Қоңырбай алып келді ғана бұл жерге деп Манасқа мұнышыны түшіндіру атқанда, азыры барып Қоңырбайдың башын алат елем, азыры барып Қоңырбайдың есебін табат елем, қана ошол 5 құлағын. Анда 5 құлаққа мен өзім жекеге чығайын азыр деп Манас ызырынғанында әлі тоқтатпайды. Мына ошондо Қоңырбай белгі беріп өтпеді беле жана, долбасын дап еткісі ұрып, мұны ошондо тетігіл жақтан 100 балбанын баяғы 100 төсі, әмі алардың бар жө дейді. 5 құлақ өзі болса пил минген 80 құлач найза алған дейді. Баяғы Манасты ушинтип жазылат, бирок найзасы да ушундай узун экен да. Ошол найзасын айландырып келе жатат дейді. Ба пилдин үстүндө 5-6 кабат баягындай ок өтпеген күрөкө тоң кийген көк темирден тамагына чейин чарайна менен дейді. Анын үстүнө баягы башына чоюндан тулга кийген дейді. Мына ушундай 5 құлақ дүүсү келе жатат. Эми Манас Алмамбетти тыйып, анан жекеге өзүм чыгам деп 5 құлақты көсtöй найзасын кезеп жөнөп қалды. Мына ошондо 5 құлақ баягы керней сурнайларын тарттырып, өзү жекеге чыгып, қана Манас деген ким эле деп азыр барып канын ичип келейин, Алмамбетин кошо көрөйүн дегенде Қоңырбай айтып қалды дейді. Ой, Манас деген жөнер емес, саға чейін далай, дөөлөрдүн далай батырларының қанын ичкен бұл. Тетігі Макел Малғұндундағы қанын ушылар іште, тетігіл ақ боз ат минген, ақ кийинген ошол Манас, анын жанында тетігіл сараладай ат минген, мына ошол соорондуктун качып кеткен баласы, биздин шоруубузду катырып жаткан ошол, Манаска кеңештин баарын берип жаткан ошол, Кытайга чантууну баштап келип жаткан ошол, ошонун дагы боорун жеп, ошонун канын ичели деп муну ушинтип баягы 5 құлаққа тапшырма берди. 5 құлақтын баягы демине дем кошуп туруп анан кийин сол жолго салып ийди. Өзү болсо акмалап 5 құлақты Манас кан тээр экен. Эгер 5 құлақтан жеңилип калса, анда Манасын кошуп тетигил кыргызынын баарысынын эсебин өзүм табам деп боюн ала качып муну ушинтип урушат экен Қоңырбай. Анан 5 құлағы келатат, баягы найзасын улам айландырып, тетигил Манасты көстөнтүп, пилин бурду дейт. Пил болсо күркүрөп, баягы чыңыры өкүрүп, Манасты көсtöй келе жатат. Эми темирден пилин дагы темир менен курчап таштаган. Ошентип баян Манастын жанына жеткенде, Манас эми ак куланын үстүндө ат ойнотуп чоңойткон кыргыздын баласы эмеспи? Тетигил пил менен 5 құлағы жеткенче далай айланып жиберди дейт. Баягы 5 құлақтын найзасынан кармап туруп, бурула бергенде ыгына келтирип туруп, тарт силккенде 5 құлақ пилден оонап түштү дейт. Оонап түшүп баягы жерге 1-2 оонап кеткенде ушундай тулгасы кыйшайып ачылды дейт да. Мына ошол ачылган жерге Манас жетти да айбалта менен ой сурата чаап калды. Башы экөөлүнүп кетти, ичине мээси чуап чыгып калды. Муну ушинтип 5 құлағын заматта эсебин тапты. Берки жакта Алмамбет кадимкидей дем күч болуп Манаста ураан чакырып муну ушинтип турду дейт. Ошентип Қоңырбайдын ишенген 5 құлағы жанагынтип өлүп, Қоңырбайдын иреңи дагы бозорду дейт. Ал эми тетигил жакта 5 құлақты коштогон жанагынча, батырлар жанагынча, балбандары 5 құлақтын жанагынтип өлгөнүн көргөндөн кийин дендароо болуп, бая согушууга чамасы келбей калды дейт. Анын үстүнө Алмамбет бая жайчылыгын кылып, кар жаадырып, күн жаадырып, мына унтип олтуруп, талай кишини селге агызып, муну ушинтип жайлады. Ал эми ажаттын боюнда катуу чабыш болуп жатат, катуу салгылаш болуп жатат. Ажаттын боюна келип, бая аскерлерге жардам берип, муну ушинтип тыным алышты дейт. Бул тыным алганда, анан Алмамбет эми Манас аскердин бир санын алып алалы деп
Алмамбет аскердин санын алып жатса, 10 башчылар келип 100 башчыларга жолугуп, 100 башчылар барып 1000 башчыларга айтып, 1000 башчылар түмөн башчыга жолугуп, түмөн башчылар Алмамбеттин алдына келип бүгүлүп, аскердин санын берип жатса, эртөштүк жок, чубак жок. Буларга эмне болуп кетти? Булар кайда кетти? Же колго түштүбү? Же жок жерден өлүм болдубу деп издетип жаткан учурда эртөштүк келди дейт. Эртөштүк көрсө тетигил кырмыз шаанын Мурадилин кууп кеткен экен. Артынан жетпей арманда калып, Мурадилдин 100гө жакын аскерин өлтүрүп, аттарын олжолоп алып каза бериптир. Анан эми чубак жок. Чубактын жоктугун көргөндө бая Манас түтөп кетти. Ай, бул чубак кайда? Чубакка эмне болду? Чубак өлдүбү? Деп муну шинтип Манас кайгы тартып калды дейт. Муну көргөндө Алмамбет эр шуутуну жекиретиктеди дейт. Эй шууту, баатырыңдын кайда экенин билбейсиң. Көрсө чубак ошол эр шуутунун ондугунда экен. Анан баягы чубакты эр шууту карап багып туруш керек экен да. Карап багып деген бул баягы кайтарып жүрүш керек экен. Анан шуутунун жаны чыгып кетти. Менин чубак баатырым кайда жоголду деп анан шуутуну издегенге жөнөттү. Ага чейин эми Бакай Манаска эмне деп атат. Мына ошону китептен окуп берейин. Андан кийин Алмамбет Манаска эмне деп атат. Ошонун баарысын сиздерге китептен окуп бербесем болбойт туугандар. Арстаным уккун деп айтат, Бакай айтып атат. Төгүлгөн аяк толчу эмес, кейиген менен болчу эмес. Өлүп кетсе кокустан, тирилип кайра келчү эмес. Колго түшкөн туткунду Кытайлар кайра берчү эмес. Калың кыргыз эл турат, кийинки кылчу жумушка биз кылалы кеп кеңеш деп тургандан Алмамбет Манаска мындай деп жатпайбы? Улуу кичүү 14 кан, ушут турган бары жан, уруш болуп кан төккөн, ажалы жеткен пенде өлгөн, текөрлөшүп жоо менен темир тийген эр өлгөн, кан майданга баралы, ойдөңүн жакшы карайлы, баатыр чубак көк жалдын өлсөлүгүн табалы, олуяк ошой зор Бакай, баатыр турган Алмамбет, эрден төштүк алпагыш, 14 кан баары аттанып, сандап жаткан өлүктү сапырып барып аңтарып, издеген чубак баатырды таба албады акыры. Анан булар түңүлө баштады дейт. Эми шууту тетигил чубакты издеп кетти. Анан эми чубак жөнүндө айтып берейин туугандар. Чубак баягы Нескараны кууган бойдон кетип, Нескара айла амал менен эми канткен күндө дагы согуш Кытайда болуп атпайбы туугандар. Нескара бир бүктөмгө кире качты дейт, баягы жок болуп. Анан эми чубак адашып калды. Адашып калып эми кайда барарын билбейт. Анан эмне болсоң ошо бол деп бет алган жагын көздөй жүрүп берди. Баягы жүрүп олтуруп Чаң Бейсең деген тоого барып калды дейт. Жусуп Мамай атабыз ушул Чаң Бейсең тоосу дагы деле Кытайда бар, ушинтип аталат деп айтып кеткен. Мына ошол Чаң Бейсең тоосу узун тоо экен, ошону бойлоп жүрүп олтуруп, анан Жүйрүн деген дөөнүн жерине жетип барып калды дейт да. Ошол Жүйрүн дөөдөн Алмамбет билим алган экен. Ошол жакта Кытайдын бүткүл жанагы жаңжуңдарынын балдары окуйт экен. Жанагы барса келбес чоң окуу деген ошол Жүйрүн дөөнүн окуусу экен көрсө. Жүйрүн дөө Чаңтуунун баягы Кыргыздын басып келе жатканын билип, өзү аттанып качкан экен. Ал эми колунда окуган 40 балага ат берип, темирден кийим берип дейт, зоотун берип, буларды кое берген экен да. Кийин келесиңер, согуштан кийин келесиңер деп. Мына ошол 40 бала Чаң Бейсең тоосу менен келе жаткан жеринен чубактын колуна түшөт. Ал 40 баланын ким экенин чубак билип коюп туруп айкырыкты салды дейт. Баарын туткунга алып байлап алды дейт дагы. Анан күн чыгышты көздөй эмне болсо дагы ушул кыргыз тарабы эмеспи деп, тетигил күн чыгышты көздөй жөнөдү дейт. Мына ошондо жанагы шуутуга жолугуп алып анан кийин Манас тирүүбү, барбы, Алмамбет барбы, бардыгы түгөлбү деп баягы адашкан чубак шууту менен табышып, мына ошол жерде айтып турат. Жана башта көрсөтүүнү ошол чубактын айткан кеби менен баштабадыкпы туугандар. Ошентип чубак табылды. Эми калган кепти кийинки көрсөтүүдө сиздерге айтып бермекчимин. Кийин жолукканча аман болуңуздар.